Азыр бардык аймактарда үймөбүй кыдырып оруп жаткандарды аныктоо иштери жүрүүдө. Ошол чаралардын алкагында терең талдоо жүргүзүлүүгө тийиш. Жүргүзүлгөн анализдин негизинде алдыда көтөлө турган абалдагы айкын көрүнөт, деди өкмөт башчысы. Салмасак, 1,5 орундан зантипи. Анализ кылгыла бардыңар. Жаңы табылып аткан ооруларды, элдин арасындагы жанагындай подворный апат кылганда табылган ооруларды карап чыккыла. Бүгүн үйүндө жатабы? Чүчкүрүп коюп, жөтөлүп коюп. Эртең температура болот. Бүрсүгүн анан кийин средний тяжелый болот. Анан дагы 1-2 күн ойлонуп барсамбы, барбасамбы деп. Ошондой немеге жеткирбеш үчүн жанагы подворный обходтон кийин обязательно вытаскивать этип ошолорду алып келип стационардан тиешелүү баягы жардам бергенде, дневной стационардан ишти жүргүзүш керек бар жерде. Өкмөт мамлекеттик сатып алуулар аркылуу учурда зарыл болуп турган дарыларды алып келүүдө. Мындан тышкары фармацевтикалык компаниялардын медициналык каражаттарды алып келүүсү үчүн шарттар түзүлүп берилип, алар бул багыттагы иштерди үзгүлтүксүз жүргүзүүдө. Бирок айрым дарыканалар алып сатарлар менен иш алып барууда. Ошондуктан айрым дары каражаттарына таңкыстык дагы эле болууда жана кымбат саткан учурлар кездешүүдө. Буга байланыштуу премьер-министр тармактык мамлекеттик органдарга маселени көзөмөлгө алуу боюнча катуу талап койду. Муну менен катар Кубатбек Боронов илдетке чалдыккан жаңы учурлар көп катталып жатканын айтып, аймактардын жетекчилери бул багытта иштер боюнча өкмөт башчынын сынына кабылышты. Биз 2 источникте бүгүнкү күндө территориалдык больницаларды райондордогу жабдып атыптырбыз. Биринчиси материалдык түрдө, бул сиздерди бөлүштүрүп берип атасыңар, ФОМС аркылуу, министрлик аркылуу. Экинчиси акчалай ФОМС аркылуу кетип атат. Дары-дармек алганга плановый и башка дагы. Ушул жардамдардын жетишсүү түрдө бардыгына тартиби менен фаптарга чейин бөлүнүп атканын акимдер колго алсын. Азыр өкмөт тараптан аймактык ооруканаларга материалдык жана акчалай жардамдар берилүүдө. Алар айылдардагы эмканаларга чейин таратылууга тийиш, деди премьер-министр. Региондор боюнча жаңы случайлар көбөйгөндөн көбөйүп атат. Кээ бир областтар Бишкек шаарынан да ашып кетти көрбөсүзбү? Мына санитардык нормалар кармалбай атат дагы. Бир жагын кармасаңар экинчи жагын унутуп кала бересиңер. Койгула да орун басарларды, тиешелүү жетекчилерди ар бири өзүнүн багытын карап бере тургандай кылып. Муну менен катар өкмөттүн облустарындагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө жана саламаттык сактоо министрлигинин аймактагы координаторлоруна медицина кызматкерлеринин кадрдык резервин түзүү иштерин күчөтүү милдеттендирилди. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, Фош ТВ.